Бул эски кадрлар эмес. Бул азыркы коомдугу жашоо. Айчүрөк Жусупова адам жүрөгүн ооруткан бул үйдө апасы менен майыптыгы бар уулун багып келет. Жашоонун кыйынчылыгын көргөн эне көзүнө жаш алып кайрымдуу элге кайрылып турган чагы. 10 чарчы метрге жетпеген жерде 3 адам жашайт. 95 жашка чыккан апасы менен майыптыгы бар уулун баккан. Айчүрөк эне айына болгону 7,5 миң сом пенсия алат. Бирок ал эчтекеге жетпейт. Кыйынчылыкта турган энеге жакындары жардам берүүгө чакырат. Майыптыгы бар болсо дагы кыйынчылыкты сезип турган уулу кол жансап, кайрымдуу элден жардам суроодо. Кайгылуу тагдырда жашап жаткан 95 жаштагы эне, кызы жана майыптыгы бар небереси сиздин жардамыңызга муктаж. Алардын ар бир тилеги ак өргүлүү болуп калуу. Андыктан келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели. Менен бул Айчүрөктү көптөн бери, кичинен бери билем да. Мунун ушу тагдырдын ушу татаал жолдорун басып, турмуш ары бери калчады муну. Баягы ач калгандыкы кеч калат деп, аягынан да болгон жок, биягынан да болгон жок. Турмушу абдан татаал болду. Анан көптөн күткөн баласы дагы эми ушул багат го десе, ал баласы да тигинтип Алланын буйругу менен оорукчан болуп калды. Иши кылып үй жок, биринчи муктаждыгы үй да. Азыр эми башкалкалар үй жок болсо абдан жаман да, тем более возрасты келип калды. Анан ошо нарында жашашчы, нарында жашап аяктын бийик тоолурайан, аякта деле көчүп, тияка көчүп, бияка көчүп, энесин сүйрөп, баласын сүйрөп ошентип жүрдү дагы. Анан давление аякка кан басымы апаныкы да көтөрүлдү, өзүнүкү да көтөрүлдү. Анан бияка башкалкалап анан туугандарчылап келип анан ушул жака туруп калышты да. Бирок эң биринчи себептен эле ушу айтам, булардын ушу баш калкалаганга үй керек болуп атат буларгачы. Ошо кыргыз элинден суранып кетет элем, ушу адамдык парсым боюнчачы. Кыргыз элин илгертеден айкөөл элбиз, буурукер элбиз, ашты ток кылган элбиз. Ушул Айчүрөктүн ушу жашоосуна сырттан карап турбай, кыргыздын эр азаматтары бар. Керек болсо мекен жүгүн көтөрөм деген эр азаматтары бар. Ошол кыргыз элде канча эл болсо, кийимисинде канчалык мүмкүнчүлүгү болсо, ошол ак пейили менен, ниети менен ушул Айчүрөккө жардам берип коюуну кыргыз элинен суранат элем. Карап турбайлы. Ушул Айчүрөктүн мындан аркы жашоосун, эми жаш кезинде баягы жашында берсин, мээнетти караганда берсин, дөөлөттү дейт. Жок дегенде ушу карыган кезде да бир жакшыраак жашоодо жашап калышына ушу кыргыз элинин чоң салымы болсо дейм да. Мына апабыздын жашын көрүп турабыз. Ушул карынын суусун капка сал деп кадырды кыргызды карысын сыйлап келген элбиз да. Ушул апанын жашына жетсин, жашын сыйлап элдерибиз ушу кайрымдуулук кылып турса деп элдерден суранып кетебиз. Кыргыз элим, жардам берип коюңуздар, кайрымдуу болуңуздар. Апанын жашына жетели. Апанын жашына жетсек кандай сонун. Эми ушул биз тагдырды ар кандай болот экен, эми Айчүрөктүн жашоосун, эмки калган жашоосун жакшы жашаганга үмүттөнүп, Аллахтан кечирим сурап, Кудайымдан жардам сурайлы. Бул балам анан тиги анан айылда бир балам. Анан ал ошо тиги сууктан келгенбизде. Нарында кутулбестер даярдашып. Ошондон анан багыйнасы бар, жашашат бизайын. Аяктан ошондон бияка келип туугандарыбызга ушинтип башкалкалап киргизип коюшкан эле, биздин үйүбүз жок так. Могу балама кыйын болот. Мен болсо жаш 60-тан өтүп кеттим жашым. Мен мисалы 90-тан мен өтүп калсам, бул балам кайда барат деген тарсана ойлор болот. Балам болсо экинчи группада майып, сүйлөбөй тукпайт, окуй албай койгон, Барашыловдон окуткам, 3 класска чейин окуй албай. Мугалимдер чыгарып берип салышканда окубайт деп жазып келет эле, чызып салып эмет. Ошондо бир колумда мен карайт. Биз үчүн эми жашообузда продукт, мисалы өзүбүздүн пенсиябызга жалаң продукт, отун сууга кетет, көмүргө кетет. Жашообуз аябай муштак. Мындай туттарыбыз сыз өтөт. Апам жакты эме түптөрүнө жашообуз абдан оор. Саган бар болсо
Қаза болгондо 10 жыл болуп калды. Апам да ошондон бери мен карайм экен. Апам 95ке чыкты. Ошо жалгыз байкемдин үйүртүнөн баспай баалыйны. Аябай ары бери көчүп ап тааладым мен ушу жашоодо. Нарынга барып келебиз кайра сууктан качкабыз. Ана бияка келген жашообуз ушу. Туугандарыбыз болотун ортур жака киргизип ошо аябай акыбалым начар. Өзүм да давлениямды 2 мен операция болуп мыйзам менен жашап жүрөм. Давленияларым багында жаңыртты. Бул балам менен ушу балам эле баш калкаланга таң болуп жакшы болот элден ушу элим менен ушу урматтуу сиздерден сурамадым ушу. Баш калкаланга үйүбүз жок бизге ушу чоң жардам керек болуп атат сиздерден ушунча үмүттөнөм ишенем сиздерге ушу. Мен өзүм 7 жарым алам. 7 жарым миң сом, Ошол бир айга жетеби? Bir ayga жетти. Кышында өзгөчө кышында кыйналабыз да көмүр. Мисалы күнү жагам мустап калат газетеде. Өтөлөрүбүз ошо мындай эме улуубуздун нисита тийипсиз. Аябай кыйналып калат. Мага ысык болбойт да көзүмө сактан деген болбой эле көмүр баягы түшүп чыгаттыр эми жагам. Апам ушу баламга ушу балам эле мен көзүм кокустан өтүп кетсе бул балам кайда барат? Баш калкалган жери жок эчтеке. Ушу балам эле ушу там жагынан жардам берип койсоңуздар. Өтүнгөнүм ошо. Башка жардам калганын өзүбүз эми баягы күнүмдүк жашоо продукты кымбат өзүңүздөр билесиздер. Мындай эме эт алабыз, мындай чай суу эме деле. Апам жалаяк менен эме аны которобуз дарыдан меги давлениясы канбайт. Түнкүсүндө өлүп чыгат. Мен да тынч укпай жалаң сарсана менен жашап келатам.